Каракулжа райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Кулубаев Дамир Садырбекович жана райондук деңгээлде мекемелердин жетекчилери Кеңеш айыл өкмөтүнүн 2022-жылы аткарган иштери менен таанышуу жана элдин көйгөйлөрүн жеринен угуп, көйгөйлүү маселелерди жеринен чечүү максатында 2 март күнү саат 10:00 Кеңеш айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолукту. 2022-жылы Кеңеш айыл өкмөтүнүн социалдык, экономикалык жактан жакшырышына салым кошкон жергиликтүү тургундарга Кеңеш айыл өкмөтүнүн ыраазычылык баракчаларын тапшырды. Андан ары 2022-жылы аткарылган иштери тууралуу маалымат берип, элдин суроолоруна жооп берди. Жыйынга келген жергиликтүү тургундар райондук жетекчилерге тез жардам кызматы, жол тармагы, суга суу, кадр жана башка маселелер боюнча кайрылышты. Кымбаттуу катышуучулар, бүгүнкү жыйынды жакшы маанай, жакшы ниет менен баштасак деген ой бар. Мындан эмесе күн тартибинде биринчи маселелердин бири сыйлыктарды берип коелу. Ошо Кеңеш айыл өкмөтүнүн ыраазычылык каттары, анда грамоталар бар экен. Сыдыков атындагы орто мектебинин 22-23 окуу жылдарын окуу тарбия процессине жана ар түрдүү иш-чараларга, коомдук иштерге активдүү катышкан мекеме ишканаларынын жетекчилерине, жеке ишкерлерге айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы жана ыраазычылык каттар менен сыйланат. 22-23 окуу жылында чыгармачылык менен изденip мектептин техникалык базасын чыңдоого жана эмгек жамааттын ишмердүүлүгүн жандаткандыгы үчүн Кеңеш айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен Жапар Ахматалиев атындагы орто мектебинин башталгыч класс мугалими Шерматова Бактыгүл Бердибаевна сыйланат. Кеңеш айылдык аймагынын халктын ичүүчү суу, таза суу менен камсыздоо жана муниципалдык ишкананын материалдык техникалык базасын чоңдоого кошкон зор салым үчүн Кеңеш таза суу жана тазалык ишканасынын башчысы Маматкайымов Адылбек Маматкайымович Кеңеш айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Халктын социалдык абалын, өсүм өнүгүүсүн жана айыл өкмөтүнүн материалдык техникалык базасын чыңдоого кошкон зор салым үчүн Кеңеш айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Кудайбердиева Жаннат Мамасадыковна Кеңеш айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Токтор Сыдыков атындагы орто мектебинин материалдык техникалык базасын чыңдоого жана окуучулардын билим тарбиясын татыктуу салым кошкондугу үчүн Токтор Сыдыков атындагы орто мектебинин жалпы жамаат ыраазычылык каты менен сыйланат. Кеңеш айыл аймагынын халктык күнүмдүк тиричилик буюмдар жана адал тамак аш менен тейлөөдө кошкон зор салым үчүн Абабакиров Жаңылай Абдуллаевичке ыраазычылык кат менен сыйланат. Кеңеш айыл аймагынын чарбалык иштерине жана айыл халкынын социалдык инфраструктурасынын жакшырышына кошкон зор салым үчүн Токтомушев Кошмамат Торгоевич ыраазычылык кат менен сыйланат. Саламатсыздарбы жыйындын катышуучулары, Дамир Садырбекович жана Жүздүм. Мына бүгүн ушул бүк жыйынтыгын чыгарып сиздер менен ушул жолугуп отурабыз. Кеңеш айыл өкмөтүнүн мына азыркы сыйлык алган сыйлык ээлери биринчи сиздерди сыйлыгыңыздар менен куттуктап коеюн. Мындан ары дагы жакшы ийгиликтер болсун жана башка көп тармакка салым кошосуздар деп ишенем. Кеңеш айыл өкмөтүндө 2022-жылы ичинде аткарылган иштер боюнча маалымат. Кеңеш айыл аймагында 2 айылда 723 кожолукта 4582 адам жашайт. 2 мектеп, 1 мектепке чейинки билим берүү уюму, 2 фак, 1 маданият үйү, 1 китепкана жайгашкан. Мындан сырткары 1 ачык, 2 жабык типтеги спорт аянтчалары бар. 9 соода үйүндөрү жайгашкан. Кеңеш айылдык аймактын жалпы аянты 7690 гектар.
Анын ичинен 161 га турак жай фондунун жери, 110 га суат, 1163 га кайра, 123 га жай, 308 га кайра бөлүштүрүү фондунун жери жана 7 га муниципалдык жерлер түзөт. 2424 га жер 3кө берилген. Анын ичинен 110 га суат, 1163 га кайра, 11 га бактар, 1140 га чөп чалымды жерлер. Айылдык аймактын инфраструктурасын өнүктүрүү жана социалдык объектилерди жакшыртуу максатында 2022 жылдын ичинде 13 миллион 840 миң сомдук бюджет тартылды. Анын ичинен 4 миллион 840 миң сом ички инвестиция, 9 миллион сом сырткы инвестиция. Тактап айтсак, донорлордун эсебинен төмөнкүдөй иштер жасалды. Дүйнөлүк банктын каржылоосунда Арис уюму тарабынан ишчүчү таза суу 9 миллион сомго толук кандуу ишке берилди. Каракылжа райондук өнүктүрүү фондусунан 679 миң сом, жергиликтүү бюджеттин эсебинен 700 миң сом айылдын ички жолдоруна, жалпы 1 миллион 379 миң сомго шагыл төгүлүп тегизделди. Жапар Ахматалиев атындагы орто мектебине айылдык аймактын жарандары тарабынан 147 миң сомдук акча каражаты топтолуп, видео көзөмөл коюлду. Айылдык аймактагы 723 кожолуктун 669-у 4582 адамдын 3381 адам санарип аймак маалымат тутумуна киргизилип, кожолук 99%, калктын саны 74%ды түздү. Кеңеш айыл өкмөтүндө 2022 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин номер 54 жарлыгы боюнча да Кеңеш айыл өкмөтү тарабынан маркумдар каза болгон учурда ыксыз чыгымга жол бербөө жөнүндө да түшүндүрүү иштери такай жүрүлүп турат. Жалпы элдин көмөгү менен биргеликте. Мындан сырткары мынал жеке ишкерлер ушул Кеңеш айылынын туугундары Ош шаарында, Бишкек шаарында жашаган Майрамбек деген жараныбыз тарабынан дагы аз камсыз болгондорго материалдык жардам катары ун, май, ушул азык түлүктөр таркатылып келет. Жана Бишкек шаарында түрк фонддор менен иштеген дагы бир жараныбыз бар. Ал жараныбыз дагы көп жардамдарды берип келет. Эми кыскача коем, мен сиздерде суроо болсо жооп берейин. Мынау өкмөттөр 110 гектар суат жер бар деп дедиңиз да, ошого суу барабы келди? Бул жерде суу боюнча биз бул эми суу экинчи өмүрдө. 4 мына жактан чыккан скважина боюнча да иш алып барып атабыз. Жакшы барбайт экен негизинен. Алыштар боюнча дагы иш алып барып атабыз. Мына бюджетке өзүнүн дараматыбызга мүмкүнчүлүгүнө жараша киргиздик. Бул боюнча мына иштер жүрүлүп буюрса. Мына пор айынан келатканда 4 алышты комиссионный барып көрүп келип, мына ноябрь айында. Андан кийин ошо жарандардын кайрылуулары боюнча дагы иш алып барып атабыз. Мына таза суу боюнча 9 миллион деп кеттиңиз да? Убагында мен 8 миллион десем дагы ага дагы жеткирбей суммаларды айтылды эле. Кандай 9 миллион болуп? 2020 өзү 44 миллион сомдук жумуш болду. Анан 2021 жылы 44 миллиондон 35 миллиону аткарылыптыр. А биз 22 жылы аткарылганы 9 миллионду айтып атабыз. Түшүндүрө алдымбы? Ой шакадасыз. Айыл кеңешин сакалды. Силер айтып атасыңар, биз мына жерде айыл өкмөт болордун алдында баардыгы убадасын берип, мен кыйратам, мен жайлайм, мен мына темдеп келет. Мен негизи эле Кыргызстан боюнча ошондой болот. Кечеги сессияны карап турсаң деле капашып деле ошондой болот, мен деле жайлайм. Ошондо баардыгыбыз эле жайлайм деп келебиз, кетерде бул чыкпайлы кетип калабыз да, отчетту башка бирөөгө өткөрүп. Ошол өкмөт эмне себептен кетти биринчиден? Ошо бир жылдык иштеген отчетун берип анан кетиш керек эле. Кеткен себеби эмне? Анан экинчи жагы. Сиз жакшы билесиз, былтыркы мартта губернаторго барганбыз. Сизге атайын жанагыдай видеонаблюдение менен көрсөтүп, биздин жердеги сууга, жерибиздеги сууну 2 айдын ичинде чыгарып бере турган болгондо,
sizge tayinlaganlar. Aylanib azыр 1 жыл убактысына келди. Сулар чыгабы 10 жыл бою чыгат. Же быйыл дагы келипки жылдын мартына калып калат. Сулардан боюнча байшака жана Кызбазар суу насосу. Кызбазарда эмес, мына биздин таладагы сууна бекин жана чыгарат го. Сулардан насосу. Ооба, былтыр биз Яйдинка ушу мартта барып келгенибизде бияка видеону изделение менен көрсөткөн. Мына сууну 2 айга сурап, 2 айдын ичинде чыгарбасаңар, иштен кетесиңер деп. Сиз сөгүш алдыңызбы, же албадыңызбы? Биринчи мурдагы айыл өкмөт боюнча эми 3,5 жылдай убакыт иштептир. Иш болгон жерде ийгилик болот. Анча-мынча жетишпестик болот, сым. Анан кеткени боюнча өзү арыз жазып кетиптир, адамдын конституциялык укугу. Арыз жазып кеткенин бир себеби ошол, себебин сурап атпайсызбы? Башка жака жумушка кирем деген максатта кеткен экен. Анан отчет берүүсү ушундай жободо мыйзамда ушундай кетип атканда эле отчет бербейт, жылдык отчет болот, ошону мен берип атам. Анан баары бир бул жерде иштеген адам, ондон келишинче ар бир адам мамлекеттик муниципалдык кызматта болобу, мамлекеттик кызматта болобу өзүнүн функционалдык милдетин аткарды да жигиттер. Анан анын ишине биз уруп атабыз. Анан жанагы суу боюнча мен ушул жерге келип Өсөрбөккө бардым. Бар. Киргениме акимге таныштырып жамаатка. Кеткенден 15 мүнөткө жетпей келдим Өсөрбөккө. Азыр барып көрүп келдим. Ана айттым, мен азыр жарым саат болду да келгенмин. Хорошо, эртеңден барганда эртеси күнү барып көрүп келдик, Өсөрбөккө. Анан ошол келген күндөн баштап мына мен жаза берип, кийинки жерден толуп мына 4 айда. Азыр кийинки жерден жарым болуп калды. Бирок жазгандан кийин иш артынан түшүлүп, мына жерде мына айыл башчы мына Чымынов, Жерадис, Турдуев экөө бир 5-6 жолу районго барып, жана трансформаторду алып келүү боюнча. Анан эми ал жерде көп убакыт кетип калат, мотор түшүп кетиптир, ал жөнүндө дагы эми аракет болуп атат. Эми мына күн жылып калды, колдон келишинче аракет кылабыз. Жана насос боюнча башка. Ошо насостун эле жанында мына суу атпайдындай суу деп 10 жылдан бери чыкпай турат. Суу бар дейм. Эми байшыга аракет кылабыз. Ошол суу быйыл чыгабы чыкпайбы дегенде ошо. Эми мүмкүнчүлүккө жараша колдон келишинче аракет кылабыз. Ошо аракеттебиз. Бардыгы аракет кылат, эми ошону дагы Эми мына жаз келди, суук кетти. Эми суукту эле көрдүңүздөр го, бул көп жылдан бери болгон суук быйыл болду го. Өз аракет кылабыз. Сашоо быйыл да чыкпайт дегенде парылмай. Эми Насоско ишенеткенбиз. аракет болот. Анан дагы үчүнчү бир суроо бар жерде. Мына жерде жанагы ПАП бар биздин жерде. Ошого эл алып берген скорой бар. Скоройду больницаны здравоохранение бар жок бу жерде? Бар, мен бармадым. Сиз барсызбы? Сизге ошо жабылса, биздин ошо скоройду жакшы камсыз болбой атыптыр да. Ошонун жанагы бензинден жардам берип койсоңуз. Нерде баш ооруп, көз ооруп болот экен, нерде пахта иштегенде түнкүсүн вызып болсо чакырса, азыр эми эл көбөйдү. Ит деген бар экен, караңгычылык болуп барып жардам жакындан жардам көрсөтө албай калышат экен да. Анан ошол биздин скорый ушул жерде болот эле. Анча-мунча бу жерде болгон больницаларга советке чейин жеткирип атат. Анан өткөндө аяктан ушундай түшүнүп келиптир, силерде мына Ульян камсыз бар. Камсызга дем камсыз кылат. Кылган менен биз дагы ушул эл болгондон ушул скоройду эл алып бергенде ушул жердеги жанагы больницада иштеген медиктер ушу жөө басып түнкүсүн ит кабылбасын, кыйналбасын, жакындан жардам берсин. Больницага жеткенге чейин деп. Анан больницаны биз жакшы билебиз о жерде. Мен мисалы үчүн өзүм оорусам үй бүлөмүн. Өзүм машинам менен советке чейин жеткирип атам. А Ульянтта олар тизмеге алып коюлган каттоого биздин скорый менен келип калган. Кандай болбойт? Ондай болбосо ошо айтып коеюн чындыгында. эми сиздерден жардам бизге ошо бензинден кайрылып турсаңыздар, мына медироводчиктер кишине жардам болсун. Сиздерден суранабыз биз. 8 бригада бар район боюнча, тез жардам бригадасы. Биздин Карабулжада 4 бригада, мына Каракуз менен Кеңеш айыл өкмөтүндө 2 бригада, Кызылжарда 2 бригада иштейт. Анан биз сиздерге бул эл алып берген скорый биз сиздердин штатыңыздарды чечип бердик. Анан бул жерден ооруларды Карабулжага алып барганга дагы биз бензинден чечип бердик. Анан мына ич ара сиздер
Ооруп калып эме кылганда биз ал безини биз чече албайбыз. Ал жерде ал жерде скорыйды жакка чакырыш керек. Ол жерде скорыйды чакырып, возможности болуп калса келет экен, болбосо жанагындай вызовда болуп калган болсо келбейт экен дагы. Анан биз ушул скорыйды пайдаланышыбыз керек да. Бул жерде сиздерде эме иштейт. 2 фап бар. Бир фапыңызда да 4 кызматкер иштейт, медицина кызматкерлер, фельдшерлер, медсестралар. Ордо бирөө иштейт. Буларга ар биринин миңдер население прикрепленный. Ушулар вызовка барыш керек мына. Түнүгүнү барыш керек. Нормирование кылат. Скорыйдын кереги жок. Скорыйдын если ооруп эметсе, Карабулчага жеткирсе, сиздерге бензин чечип берип атабыз да, туура бензин алып атасыздар. Карабулчага барганда берип атабыз. Биз онун каражатын чечип берди. Азыр биринчиден адамдын ден соолугу керек. Мамлекет болушун эл керек болушун тил керек. Тил болбосо эч качан мамлекет жок эсептүү мамлекет болбойт. Мамлекет эсептелди. Мамлекет болгондон кийин адамдын ден соолугу керек. Адамдын ден соолугу керек. Мен директорго жеткирем. Биздин директор Жыргалбек ошондой кылып эптелип түзүлүп болсо, ушундай кайрылуу бизде сизде сунуш, ушундай сунушту кабыл алып жазып алсаңыз. Mana Байжега жана ит боюнча сөз болуп калды, сөзүгүн айтып болсом болот. Мына жалпы жыйындын катышуучулары кеңеш айыл өкмөтүнүн жашоочулары. Мына декабрь айында иттер таптырганбыз. Такабаев Тагдыр деген ошол аңчы мергенчи жигитибиз менен келишим негизинде. Эми мына март айында да буйрса турабыз. Ошондо ушундай иттерди жашырып же аттырбай ушундай маселелер болот да, ошого активдүү болуп берсеңиздер эми. Баягы болсо карап, жолдун иттери аякпай ташчы иттерди аттырабыз. Ошого да туура түшүнүп алсаңыздар. Районго барып келип атасың, ушу жолдо эле иттер жүрөт да. Көрүп атсаң керек, байкап атсаң керек. Эми медработниктерге антын чакырып калсаң, сага коопсузураак болот. Байжега бизде азыр баардыгы тендер болуп калды да. Ошол маселелерге болуп аракет кылып атабыз. Болот. Мына акыркы декабрда атылды. Дагы мартта атабыз. Мындай суроо. Мына Улуяндагы жер бар. 800 канча гектар жер бар. Ошол жерди эмне кыласыңар? Аласыңарбы, же Улуяндга бересиңер? Ушунда суроо. Аким сага күчү деп onu buna ökülükte yardım verip al berişte emetiş gerek. Bizim emekliler kantordakiler alat. Yazgama emetçi. Davay göçtük paramız emel aldı. Načalnik milisani emesin uçaş koydun. Ondan beri her nerse kılgan. Maskarlaştı ne? Multiplicime. Çok buraya ne? Boşanın çetiş gerek. Çetmeseler olmazsa yer talaştan ne oldu? Ne oldu? Şolar vergilerini aytmayın ama şunun için adam örüp çıktı mı? O yerge malca para onlar çıkart, kilip çıkart anan o şeyde bir nerse olsa çatak olur. Ne sakayt otam ulan, gökten beri ayt otam. Caylonu çeçip oğlan. Erkeğin göç olasın. Oşonda beni soram, oşon demet oğlan. Başta ben barın olman geçişe malumat aldım. Bugünkü günde şunu mizam çekinde çekүү boyunca jer adis bolup biz кат жазып атабыз, жаздык мына архитектурага. Эки маселе. Ошол талаш жер картада калды. Карта менен келип бериңиздер деп, госрегистр менен архитектурага. Экинчи маселе жакшы айтып калдыңыз. Мына кызыл сызыкка чыгып кеткен кашалар боюнча. Кат барган архитектурагачы. Алар келет биздин күндүз эле келет. Эми ошол кызыл сызыкка чыгып кеткендерди дагы туура түшүнөсүздөр. Аны дагы жылдышыбыз керек деп өзүңүздү эле жакшы. Анан жана шагыл боюнча мына 2023 жылдын планына да кирген. Эми ушу 2023 жылдын планында сиздерге таштырып коеюн. Экономикалык тармак. Биринчи, кеңеш айыл өкмөтүнүн каржылык өз алдынчалыгын жоготулатуу. Эми убакыт көбүрөөк кетип калып атат. Баары токтолбой эле турайын, эми мүмкүнчүлүктөргө жараша аракеттер болчу. Экинчи, айыл аймагындагы кызмаздар участкасынан чыккан сууга суу кетчүү каналды кайрадан калыбына келтирүү жана оңдоп суга суу менен камсыздоо. Үчүнчү, айылдык аймактын айлана чөйрөсүн жашылдандыруу, көрктөндүрүү. Жол электр энергиясы менен камсыз кылуу тармагы боюнча жол тармагын калыбына келтирүү. Бул жерден кеңеш кор 2 айлабыз бар. Ушуларга ошол оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү.
Билим берүү тармагы. Окуучулардын жана жетинчектердин билим алуусуна шарттар түзүү. Коомдук тартипти жана укук коргоо тармагы боюнча. Коомдук тартиптин жана укук коргоочуларга шарт түзүү. Коррупциянын алдын алуу боюнча иш-чараларды алып баруу. 10-чу максат өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюу боюнча иштерди уюштуруу. Суроо болсо бериңиз Марбек. Ulanbek, bende bir soru var dedi ama menemesi çeksen de numarası gerek, kızıktırsa gerek. Yani Toşas'ın ayıtlayın bizde Kayrağay'da 1000 hektar yer var da, bilesizler. Oşonun 25% kupeytin gerekeni bilesiz. Oşonun 50%'in üzeri memleket aldı. Anla bilesiz. Hem oşonu erken nemeye koyup da, aksiyonu koyup. Bu kaç şeyin Oşon 1000 hektar da koyup ben söyledim. Oşonun 250 hektar yeri şu an kaç şeyin bir dajol aksiyonun içine bergenimiz. Бул жердин баарын эле мамлекет өзүнө алган жок. Айыл чарба министри çok айта эле сиздерге пайдаланасыздар өзүңөрдү. Анан азыр аукционго коюлган эми мыйзам тартибинде коюлуп берди. Yok, şu an kaç şeyin oşon 250 hektar bir daha sotik yeri aksiyonga berilgen emez. Hiç kim algan emez aksiyon boyunca. Bir sotik hiç kim algan yok. Mümkün kanday yoldan aldı, yıkan şarap aldı, ragor buldu üzülmeyi. Bir daha yolu aksiyon öldü şeyden oşon 250 hektar yer bergen hiç kim algan yok. Eğer ben suramda tapmasalar, çeşmeseler onu biz yarı kultu çıkartıp şöyleriz da. Oşon kişi tavatıp şöyle çaması için. Kadar değişti. Buraya ne olur? Buna yaşlar durar, bir sotik yeri yok. 250 hektar yerde, bir hektardan belgeninde 250 adam almaktır. Бул түшүндүм Марбек. Эми Марбекка биринчи жооп. Марбекка бир жолу дегениңизге кошулмайм. Биз депутат болгондон кийин мына жерде Марат барбы, Турдуев Жарадис. Ошонун милдеттендирип, мойнуна жүктөп, жок дегенде бир аукцион өткөз, ырыма дедиртип, bir жол аукцион өткөзгөнбүз. Biliriz. Ova. Getirdi koydumuzlar. Каерде? O Cahit'ten 30 getirdi. Ova. Darvaza'da koy koydumuzlar Cahit. Бериле турган жер бош жер ошол экен. Ачкансыз. Ova. Бош жер ошол экен. Калган ФПС'ти Kayrağay'da Cahit'ti koydumuzlar Kayrağay'da öde. чөктүрөйүн эми ооба. Аукционго бериле турган даяр бош жер ошол экен. Başka yer yok. Башка жерлер бар, такташ керек. Көпчүлүгү дыйкан чарба менен кээ ФПС'тин жерлери үлүшкө берилип кеткен. Бизге чейинки жетекчилер, бизге чейинки иштеген агаларыбыз үлүштөргө берип кеткен кээ жерлери. Акылы жооп берейин. Сен айткан депутаттар так алып алды дегени жарымы туура эмес. Депутаттар барып башка бирөөлөр биздин айыл өкмөт эмес, жарандар иштеп аткан жерди тактап, келиштин негизинде алышкан. Госрегистрden başlatanlar. Gosregistr var mı? Sizge soruda bizde kaç dikkat çarma var? Kengi şehirde bilesiniz mi? Dikkat çarma boyunca mı? Ha. Sizde 48 dikkat çarma var oturun. 48'in 8'i ülüş alganga şeyin ötkön. Kalgan 40'ı bozu karın. Oşol ne beni böyle algan. Püpeytin jeri. Sizde de dikkat çarmalar yok. Bizde katlığı yok. Kantoda 8'ile turarsın. Gökçülük katlığı yok. Bu tırda okudan çok tutuyor. Sizde 8'ile dikkat çarma var. Kalgan 40'ı bozu karın. Ülüşte algandan değil dikkat çarmanın mes Cenab-ı Püpeytin jeri böyle algan. Bu şu vaka şeyin ayıtağız da çok da ayıtağız var bu yer var bu aksiyon koyup elimizde desek ana mına yok. Ya bunu ciğer diktatör çekecek, ciğer canı kolup çekecek de. Hakim siz kanday oyunuz var mı şu için? 48 dikkat çarba degenin tuğra. Dikkat çarbalarda oşon olup kelген ökmöttün koşumça toplam menen oşon piyasini belgeni de bir o 25%'de sen oşo torgoy koyup koyup jayıttı. Mına bölgönдөр турат. Şular. Akırı jayıtga çekten koyup koyup. Onu alganda bari az desem albay koymadı. Öyle market yapmadı. Kalmatak ya siz onday bilmem. Ondayda kalmatak ya. Biliyoruz da siz otursanız. Siz oturun kalmatak. Ya siz oturun. Gel bana gel. 15 hektar mına 5 suat yeri var. Ol var. 11 hektar bak turar. Anın kalganı var mı bilesiniz? Sokak yer
Can uzaklık kessene sana tabir Ya ediyor. tuttursanız hep şey falan tutturun. Tamam. Sular 136 yerinde de sıra var. Aynen. O Bir tane var. 25 prosenti 25 gektar turalım suğa çevirdik. Bundan aytayınç 30'un kuş payda var. Aldan çok. Ya var mı? 25 gektar. Bu faydalanmak mı arayında kalışır? Ha? Alıp arayında faydalanmak var. Kim? Kaçan bir yetkiler, kim var mı suğa da Özümüzden bilesizler, Sayış Tokan'dan baktı kırıp çok ülkemiz. 11 adam dizmesi var arayında işlet Tokan'dan. Tak malumatı Ceradis'te. Gelimizler Ceradis'te. Hayırlımızlar. Ya. Ömür boyu alıp geçiş gerekmiş o ömür adamı. Gelişimi bütünde toktay. Carende oyunca 5 yıldır surakta. 5 yılda bizde koyup kuş gerek. Var öyle. O. Ceradis çok versin bu oyun için. Tak malumatı Ceradis'te de orada. Ben gelişimlerini karadım da ben. Bana ayrılığı geri otasın. Karasam 2023 yıl dekabr 31. 2025 yıl dekabr şunday boladatsa göçülüyor. An dolar olğandan emaz biz bilen sağlamayız. Anam burada hareket kılasıdır. Buna yıkan çarvalar dedi biliyor başına kesin var yıkan çarvalar. İki çekesinden, iki gekliden 4 metre ortasından melikten böyle var. Bunların erken sonra değil. 600 700 istedik bilip duralım de. Gözümüz kanıp duralım. O son vakta tetiklerine ait var kaçtılar. Yıkan çarvalar 4 ucundan alıp durup ortasını ekleyen koşu. Bu da melikten hep durmadı. Yeri var, yekinden farklı yeri var. O sonun taktaş gerek. Taktaş yaşıyoruz olsun. Ben de söz verdim. Savunma edeceğiz. Bunu hükümet bizde buna çarva joyğanda 91 yılı 9 çoğun dıyıkan çarvaga bölgün. 9 dıyıkan çarvaga bölgündagi yerdeki jetekçiler uşul yerde özlerinin tanış tamırını alıp kalış üçün jayıtты çoğurundu kılıp berip, çoğurundunu aydayan kılıp berip koygan. Anam yerдің maylı yerler bütün uşul hükümette kalıp kalgan da azı uşul uçurda. Benim misal benim aydayantıma traktör jürelbey, Hüseyinişli traktör jürelbey. Aydayantıda bergen. Arxurat degen dıyıkan çarva tüzgönbüz. Bu bir. Anam bunu hükümetke men çağın gelgende hayırlı veriniz degenden buna kapça köne bergen. Ne aylanayında çağın gelipsine bir çağın iştegilerçi. Bir günde bir demde yıkan çarvan tapsagat dokument. Hazır 50'ye yakın yıkan çarva var. Geçen yakında tizmesin dedi buna kişinin özüne. Yaylanayın. Kendi ustavında yazılgan atçotun, ustavında millet demeler. 10 gektir yer alsam ben buna çekektir buday egem, elge satam dedi. Oşanda yığılgan yok. Ana ben buna katçı özümün okuçu mele. Ağay boldu ağay dedi. Kaçan ağay dereden taptay versek bolmaydı kendiş. Bunlar memleketten akça almadı. Mesela hükümetin şu Ceradis'te. Hükümetten akça almadasın yanında. Şu cürgüz koymasınlar geldi. Hazır şu bunda da tekşerişmeydi. Ne tekşermeydi? Ana bu şama cana kayıt ötken tur. Olmasa bu arayatırga baraydı. Ana barsa dedim şu bizge bir oz aytmadılar deyip. Tek barganımız yok. İkinci bir mesele. Buna su boyunca 44 milyon so'm akça getirdi. Her bir elden 3,5 mindən aldı. Odan çıkarıp üyüne girgizgenge daha 10 bin 15 mindən her bir canan verdi. Prokuratura barmış yerde. Bargan. Sizge arız bargan. Şol vakit şeyin cevap yok. Yemi ertege hazır WhatsApp'tan prezidentke kamçeri taşıtma jönetsek, biz gelir aytmayız biz ele çıkaratırık dedi. Niçin mıyzam çekinde alınmay taksa dese 3,5 milyon çoğunluk olgan kişiye gayra sıyılıp beri otasına bir yerde, Granatada. Şu soru, şor dep o şehirde vardı kaçsa işemesine, şunca ele ait otar. Şor su dep. Ötkende bir göz garantisiz su tekşerip gelgenge tekşersem 120-160 eken. Sunun emesi. Şor eken bu içkenge olmaydı eken dep gitti. Anam ol emeden çıkarıptır, buna emeden. 60-90 dep. Biz prokuror, yer boru, hadisleri getirdik. Biz bularga barıp, krema girip, özümüzün sorağımızı berelmeyiz. Bu yerde şularga bere turgan soralarını beri oralı, andan aile hükümetdiki tüştüğüm iyi gelip atları soralı. Ayta öyle. Prokuraturaga bere turgan sorağım var da. Buna bizde at görmüşlüğü bazen degen yer var. Bu yer çetke verdik köpke. Kimge verildi, kança sonunda satıldı, kançadan çevi aldı. Hiç dayın oldu yok.
Егер де мүмкіншілік болса, жолдош Пурпуров, ушунун кимге берилгени, ошонун тизмеси, качадан сатылганын ушуну бир өкмөткө тапшырма берип койсоңуз, тактап элге бир жооп берип койсун. Ал жердечи өзү эле укаларын эмес, небире чеберлеринен деген керек ама биз болсо четке кана бир мен билгенде четке арызаларым 10 жыл болду. Жоқ, менен кийинки мынандай азыр мектепте окуган балдарга деле чек барлар бар ошол жердечи. 3-төн 4төн чек бар. А биз жүрөбүз ошол жерде. Кызыл китеп алгандар да бар. Сиз айткандай айыл өкмөтү менен договор түзүп же келишим менен алып сатып жолу менен сатып алып бизге барып каттал элекер да бар. Сиз айткандай сарайларды, комплектерди гектарлап алгандар бар экен. 30-40 алгандар бар. Бизге каттал элекер бар. Аны бул суроо менен айыл өкмөтү кайрып уксаңыз да жооп алыңыз. Сиз бул суроо менен айыл өкмөтү кайрыңыз, айыл өкмөтү маалымат алыңыздар. Бизге качан катталганда гана биз жооп беребиз. Мынанча чек, мынанча адам катталган. Айыл өкмөт ушу сиздин колуңуздан эле келе турган нерсе, ушу динге кеткен кандай экен тактап беребиз, ушу качан болсо мындай сизге деле эшикке эле тизмелерди илип мыналарга берилген экен деп жазып коюңуз, сизге суранып. Илип эле коюңуз, билебиз ким алыптыр, кимге тийбейбиз. Ушу менен менде бир суроо бар да. Маалымат чыгымына келгенде сүйүндүм. Негизинде синариомдагы өзүбүздүн немене ичаралар бири-бирине байланышып калган деп мен ошол башталган эле да булар. Бири-бирин чукуй албайт, биздин айыл өкмөттө башталган. Азыр негизи чукса болот да, сиз бөлөк жактан бир жерден чек алып неме кылдыңыз. Булар бири-биринин алып чек алып алган, бириникин чукса бири неме болбосун деп ушу малга чейин жашырын келди. Негизи азыр депутаттарды чукса депутаттар бөлөгүн чукты. Ошондой депутаттар өзү Төрчүдө канча гектар жер болгондо 4 эле депутат алган мына. Анан мына жерде бирөөсү сезбей ата болгон, онун айрым аяктарда чоң иштерде иштеген үчүн аны кошуп алган. Негизи. Анан мына жерде ошону аукцион кылганбыз дейт. Аукционду торгойдо сапсим алиги чектеш, мына 3 капчал менен чектеш жайык жерди аукцион кылган. Булар о жерден просто бизди чек ара калкан неме кылганда onu hiç kim almaydı. Ondan özleri bununla cebirler dağıttılar, bununla koşan cebirler. Bol deme o. Şimdi. Şunu misalga, koşan cebirler aksiyon kılmayla, ayakta cebirler aksiyon kılmayla. Özleri çok bir yerde. Ölüp gitti. Oşa fonddan janakın diykan çarbalarga, 9 diykan çarbalarga bölgünde. Janan jayıtlardı, çoğalındı dep oşa aydı ayantırıp, jayıtlardı verip koyganda, adam olan maylı yerini alırken aldı, çok hazır olur gördüm. Men tekşerler kişiler girip aytkan, mına tekşerler, iş bol tiyatır diye ушундай. Ya mындай кылайлык анда. Айыл өкмөт урматтуу улама маселе ушуну тезирээк инвентаризация кылып туруп, элге жыйын уюштуруп туруп ошо маалыматыңызды беришиңиз керек. Кимге канча, кайсы дыйкан чарба иштетип атат, кайсы алса дагы канча гектар иштетип атат, мөөнөтү качан бүтөт. Ошонун баарын толук маалымат бергиле да. Мындай айтканда айыл өкмөттө көтөрүлүп аткан суроолордун баары өзүңөрдүн деңгээлиңерде чечилип турган элек. Туура сиз чечип койсоңуз бизе марзан баягы барабыз. Сиз чечип турсаңыз иши калбайт. Азыр бу жерде мындай да тиги губернаторго болобу баары кайра келип эле мына айыл өкмөткө келет да ал катчы. Ошон үчүн ага жеткизбей эле мына ишти алып барсаңыздар болот. Эми биздин кеңештин төрагасы да отурат. Булар силердин да убактыңар мөөнөтүңөрдө өтүп калды. 9-апрелде кайра шайланган. Азыр жанагы жер боюнча айтып кетпедиби? ТСТин жанагы биздин алышкан жерлерди арендага алган да элдер. Арендага алып туруп эми баары сайыз таркап кеткенден сурак сабат мына депутаттар жакшы сурап алган үчүн элге туруп эле керек болсо 50 соткка чейинки жерлерди таштыбал менен уруп тегерегин эгип арендага алып туруп эле азыр мен чыктым. Жок, сакал, мен түшүндүм. Мен дагы бир жолу айтып койгом. Президенттин жарлыгы чыккан, өз билемдик деген. Мына ошо менен деле тапкап туруп көбүнө жанагы кашалуу болгондорду ачсаңыздар болот. Ошол жерлерде өкмөткө неме кылсаңыз, ошол жерлерди ham бизге арендага берсин да. Мисалы үчүн өкмөт таркагандан бери 30 жылдан бери эле булар арендасын берип жүрөт. Берде мындай кылды, жанагы ошо инвентаризация кылганда, пожалуйста, депутаттарды, айыл өкмөттөн аксакалдар, жаш активисттерден түзгүлө да комиссия менен ошонун баарын териштирип чыккыла. Кимдики канча экен?
Мындай айтканда бирөө 100 гектар иштетсе, бирөөнүн мындай айтканда бир сотугу жок иштеткенде. Пособие боюнча азыр. Мен жыл эле сүйөнүп бир-эки Азыр пособие боюнча жооп бербейсиз. Мен сиздин жана пособие боюнча айткан боюнча эгер жөлөк пул алуучу жаран өзү болбосо, чет мамлекетте же башка жакта жүрсө, жөлөк пул чегерилбейт. Чыкпайт. Мыйзамда ошондой жазылган. Балдар берди болсо. Балдар берди болсо дагы. Балдар берди болсо ата-энесин өткөрүп бериш керек болсо. Чет мамлекеттин гражданин болсо да болбойт. Гражданин болгондон албайт. Гражданин болбой өздөрү ошол жакта жүрсө да болбойт. Чыгарып койсочу. Жок, чыкпайт. Азыр бардыгы база болуп калган, компьютер болуп калган. Жалпак тил менен айтайын сизге. Ким канча доходу бар, неси бар, каякта жүрөт, бардыгы чыгат. Эгер чыкпаса тегиз чыкпаш керек да. Бу жерде байлар пособие алып атат, атасы менен апасын Россияга айдап. Эми ошону айтайын. Сиз байбы, бай эмеспи, онун доходу бар, текшерилет. Текшерип туруп чыгарат. Азыр дагы текшерген. Азыр ар бир үйгө чейин барат, азырчы. Анан жанагы кебиркилер митанда кайрылып туруп, пособияны чыгарып туруп, ана Россияга башкага кетип калды. Анда текшеребиз, үйүнө чейин барабыз. Айыл башчылар менен чогуу барабыз. Geçen prezidentin jarlığı çıktı 20 yaşında. Ne deyip durun? Ata-enelerge sarıklanmakla anamla dedi. Ben o söz bir şeylerle söylüyorum. Ya uğratmayın, mikrofonda öyle uğratmayın. Allah oradasın. Buna o bizim atını aytmayın. Kengeş ailinin muğamderinin. Kırpalar var da var buradan. Uşunlarda buna padarkaga neme kılgılar deyip anan uşu gruppalarda giyim geç algıla deyip takkat uyat. WhatsApp'ta hem torturup uyat başka nemde onu. Azı Jafruy bile var, ayı var, başka. Uşuğa çenemde kurup koyun. Atenenin malları kapı olup kalmasın. Oşan gruppadan toktatsın. Sarı sarganlar görüp atar, biz ölçüp koy atar. Giyim geçe, lan padarka kılgıla deyip. O padarka buna maganlarda artaline tura. Giyim geçe dedeyem kılmaz. WhatsApp'ını torup ketedi. Oşan muğamlerin aylığını gövettü. Varaçların aylığını gövettü. Muğamlerin değil. Buna nemelerdi lan? Organlarında maylum göğütü ota. Sizden oşunu aytıp koyun, sıranam. Ben göğütümde oşunu, bir katını aytıp koyun. Urmatlı jığın katılışçıları, rayonun kendilerine sorular var desenize. Sen aylı hükümetlerine varsan gerek. Aylı hükümet bizden başka aylı hükümetlerde 3 kilometreden, Esbirliği 3 kilometreden asfaltlar. Şu bizim aylı hükümetler. Şu kaçan bu. İkinci soru. Hem sen çüyde yaşayacaksın bilirsin. Çüyde ne? Süt menen yaşıyor. Şu Karabulca'nın sentrine bir süt saat kurup koysun. Şunu ne? Берден сурайласыздар. Карабулжада бизде мындай өндүрүш деген жок да. Жалпы районду алсак жок бизде. Аны жана алайкуу иш организмди билесиздер. Аны мен чакыргам Аскарды. Мына ушу биздин элибизге Карабулжага эле бир сүт алуучу цех куруп беришти. Элден сүт алганга эле. Мен бизнесмендердин тыйын санайт экенде. Мен бияка чогултканым. Ана мынча тонна чыкпайт, ош калып кеткеним кымбат чыгат деп. Эми ал боюнча дагы азыр иш алып барып атабыз. Андан тышкары башка айылдарда бар экен. Кайсы айылга барбасаң, Алайкуга барсаң да асфальт жок, жолду оңдоп бергиле дейт. Сарыбулакка, Чалмага барсак деле ошондой сөздөр эми баарын жетише албайт экенбиз да. Эми колубуздан келген аракетибизди кылып атабыз. Эми мен эртең же бүрсүүнү кылып берем деп силерди алдап мен андан алысмын. Колума келип кылып берем десем өзүм келе силерге айтып кетем. Буюрса мынчанчы күнү асфальтың арчуу баштайт деп. Ошо жолдон тарынган үчүн өзгөндөр албай кетебиз деп атабыз да. Бардык 12 ай өкмөттөн 6 километрден жер асфальт болду. Жок, буякта туура айттыңыздар. Жалпы силер да кетпейсиңер. Административный реформа болуп атат, жалпы Карабулжага кошулуп кетебиз өзгөндөр. Ошол ол айыл өкмөт жок дегенде 1 километрден о тоонун башын жасады. 1 километрден. Биздикин силердин өзүңөрүнгө жараша ответ деп биздин атайын жасабай койду. Биз себеби Атажурт партиясынын 50% берип турганбыз. Ошол бизге таяк болуп турду, постоянно. Ошентип биздикин жасабай койгон. Кандай ответ, привет болсо ошондой ответ деп. Ал ответ приветтиңер мен билбейм, мен жок болдум. Ошол сизге чейинки ответ бетиңизге ошентип айтып келем ушул күнгө чейин.
Мен үчүн айтып атпаймынбы? Ар бир айыл Bizde de olsun aşağı, yok 1 kilometre. Siz bunda eski alıp koyun bunda. Siz özünüz barbatkandırırsınız, Karavuza çayı vardınız mı? O başına çayı. Vardı. Yolda gördünüz mü şu ortalıkta liselerden asfalt bolup kalan yerlerde? Şurada bolup kalan. Yetimde öyle görgöndürsüz. Bir yakta o navı oytaldı görgöndürsüz. Gördünüz de vardı, onun başına çayın vardı. Bizde çok hoşlar bolgan yok. Ben buyursal boyunca işte oldum. Ben sizler bilen kireşe turganca, Atatürk kalınca qaysi partiya? Yok, o partiyalar joyuldu. Partiyalar çok hazır. Niye biz ki yaptayız? Bu asfalt boyunca 5 kilometre men bu yoldu sunuştagam. Emek tutulgan başkan bekitip oldu eken. Sizden suranışlar kim? Buyursa. Anda da al boyunca işte oldum. Ben böyle turgan iştekem yok. Kengeş bölükçöce, Sarpulak bölükçöce, Oytaldık bölükçöde. Men üçün barına bir elsinger. Televizyonda janakı çölek kullangan mallardı senelerden 100 milyondan aşağı verip 30 milyon bu kança milyon böldüm deyip sadece farklı sözü kullanat internette çalgan mı çıktı? Qaysı 100 mingden mi? Yok. Sos kontrakt боюнча Sos kontrakt боюнча только үй бүлө пособие алгандарга гана берилди. Şunu aytып атам, ошол бересизби дипломдо же бербейсизби? Бул жака биз өткөндө келип чогулуш өткөрүп кеттик. Мына айыл өкмөттүн катышуусуна жөлөк пул алгандарды топтоп Tanış tamırlığa verip koydunuz değil mi? Жок, таныш тамырга мен бербейм, бу жерден сиздердин комиссияңыздар өткөрөт. Айыл өкмөттүн комиссиясы бар, СОС комиссия. Ошол жерден ошол катыша тургандардын ол жөн эле мындай бизнес проект жасап, мындай иш кылам, мындай колуман келет, мүмкүнчүлүгүм бар, өзүмдүн салымым бар деп. Биз өткөндө келип окутуп, 2 саат чогулуш өткөрүп кеткенбиз. Анан айыл өкмөттүн комиссиясынан өткөндөрдү райондун комиссиясына апарат. Ал жерде мына акимибиздин орун басары төрагалыгында убактылуу комиссия бар. Ошол жерден өтсө, анан кийин ошол жаран менен контракт түзүлүп, анан акча берилет. Sizge daha sorun. Hazır 20 tane teknik önükken de siz ошол колуңузда кызматчыларга ошол жазган кулактандырууну мектепке, остановкага, контормасына bir 5-10 жерге илип койсо, адамдар таанышат. Ал жөлөк пул алгандарга гана аксакал. Ошол жөлөк пул алгандар гана деш керек. Жөлөк пул алгандар топтоп чогулуш өткөрдүм мен бу жерде. Мына социалист неме отурат. Жоқ, мына жерде биз эми ар бир нерсени эле ушунчалык эле немеге пас кетпей элечи. Мен СОСтун баарынын телефону, баары так бар. 160'тын баарынын телефону бар. Мен баарын чакырдым мына жерде. Чогулуш өттүк. Как положено баарына айттык. Ошондо деле биз өткөндө жылы деле ушундай кылганбыз. Эч ким унабай койгондо 2 адам алды мына бүгүнкү күндө көбөйүп атат. Кече 3-чү эмес 5-чи торпогу туулду. Mına жерде geçe dagы bizge 7 adamga beriliptir. Men surandым, bizge bir 12'ge berçi, bizdeki baycak kalsın kengeçti. Mına 12 adamga makul oldu. Hazır 12 adamga 40 adam kandidat. 40 adamdan biz 12'ni teremiz erten. Sağa bolat, sağa bolbaydı. Ol bugün uydu Allah'lı ertesi satıp je, bugün bildirkönde egvalli ertesi onu kuratı ırgıtı işlemez. Bunu alıp getişti. 3 yıl Katar alıp getiş gerek abi. Kayra pasobiya çıkmaydı ana ikinci jölök bul. Oşol jölök bul menen bayıp, oşol önlüğü ösüş gerek. Hiç birimden sura başladı. Oşol sizlerden ayıl hükümetke 12 kvota verildi. Özü 7 bölüngen iken anan suranıp deme alganda biz 12'ye köydük. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cazıya geçiyoruz. Kanalları seçip aldınızlar mı? Жақшыбыз eri қорған екенбіз жақсы малай болды. Мен Ерсіка банкын жаңы директоры біздің жабыстан бері келдім. Жүріштен бартан бері сіздерге малымат берелі, жетпеген қандай ойлар, қандай пікірлер, қандай қиыншылықтар бар біздің банк бойынша десек, ешкіміздер үндеріңіздер. Төраға сөйлеп отыр. Жалпы малыматын қысқаша айтып отырсам, Ерсіка банкта бүт тармақта кредит бар. Бүт тармақты қызмат атқару милдеті Ерсіка банкқа жүктелген. Төлемдер, алулар, пенсия, пособия, кредит, бар жоқ нәрсе Ерсікада бар. Ошон үчүн бізде Ерсікада жазылып турат, Ерсіка мүмкіншіліктерінен де біздің дегеніміз. Ар бир жаранға бөлініп қаралған кредиттер. Жеңілдетілген кредиттер бар. Бұл 5%-ден баштап 28%-ке чейін ар бир қатмарға бөліп қойған.
Ушунун кимиңиздерге кандай болот, эмне болот кайрылсаңыздар, ар убакта ушу иш күндөрү кабыл алып, сиздерге түшүндүрүп, жакшы жолдорун, жакшы сиздерге багытталган максатта сиздерге кызмат көрсөтүп, жакшы сунуштарды айтууга биз даярбыз. Андан тышкары биз келгенде СК банкта 12 жылдан бери бир жалгыз банкомат бар экен. Ал да эскирип калган экен. Ошону элдердин ошол жерде очередке туруп кыйналып пенсионерлер барган күнү аябай эле көбөйүп кетет. Акча жетпей калат, же бузулуп калат. Азыр бүгүнкү күндө сиздерге маалымат үчүн экинчи банкоматты койдук. Мына февралдын 12-синен баштап иштеп атат. Айтунук магазин барыңыздар деп билсеңиздер керек, шаркаттын астында. Ошол жерде жаңы 2 этаж здание түштү магазин. Ошонун биринчи этажына коюп койдук. Күнү-түн иштейт Кудай кааласа. Ошол жерге барып карта менен ала берсеңиздер болот. Дагы бир маалымат сиздерге мына жеңилдетилген кредиттер бар. Жаза айтканмынбы? 5% мындай файыз жок кредиттер. Булар да пандемия маалында жакын же ошол күндөрү өзүнүн ишкерлигин жүргүзө албай ушундай катмарлуу элдерге мамлекет өзү берип койгон акча бар. Андан сырткары мына жакындан бери 4,5% келди. Буну баягы жазгы талаачылыктар эле десе бизде түшүнөт экенсиздер, только будай менен гана арпаны деп. Бул жерге көп нерсе кирет. Азыр айтып атканыңыздардай бүлтүркөн эксеңиздер, көчөт аласыздар, алма эксеңиздер, картошка эксеңиздер, же бир тыйканчылыктын бүт түрүнө ушу 4,5%ден жеңилдетилген кредит келет. Буну алсаңыздар болот. 8%ден кредиттер бар. Бул деген баары элдин азыр айтасыздан да аз камсыз болгон менен жакыр жашаган элдерге атайын мамлекетибиз көңүл буруп ушулар үчүн кредит чыгарып койгон. Буну тек ошо катмарлар алат. Бу да баягы үйүн сала албай, акчасы жете албай калган, айлыктар менен иштешет, же бир кирешеси азыраак. Ошого 15 жылга мөөнөткө бөлүп коет, узартып. Эмне үчүн эле азыраак төлөп барып кутулуп кетсиздер. Буну да 4 этап менен беребиз. Фундаментине, дуалга, шифрына, анан ремонтко деп. Анан кээ бир тилегибизде болушу мүмкүн, үйдү жаап алып ремонттоп албай калат болсо. Ага да болот. Ага 4-чү транш менен бере беребиз. Андан кийин үйдү бирөөлөрдү айыл жергесинде үй сатып алабыз десеңиздер, бир кошунаңыздар сатса, акчаңыздар жетпесе, бирок бул нерсени дагы барып туруп, ушу өкмөткө келесиздер. Өкмөт тастап бериш керек сизге. Өзүнүн доходторуна тастап бериш керек. Действительно бул кишиде атында үй жок. Анан баягы Ошто 2 үй бар, мына жерге үй алып берем, жакын жашайын десеңер, анда болбой калат, ал көрүнүп калат. Ошон үчүн андай бизде мамлекет ушундай иш алып баратат. Биз силерди алдабайлы, силер бизди алдабайлы деген принципте иштеп атабыз. Ар бир нерсени ачык, айкын так иштеш керек болду. Себеби эмне? Бул жерде бизде баарыбыз көрүп калганбыз. Мен мына 17 жылдык тажрыйбам бар банкта иштейм. Мал алам дегенде баштап көрүп алсам жок болот, эртең же мал жок, же тойдон түшкөн акча жок. Мындай мезгилде штраф алып калган. 2%-тен 30%-га чейин штраф илип салат. Буну да эсиңерге алып койсоңуздар. Эгер банкта алдасаңыздар. Бул мыйзам күчүндө. Андан көрө ушул жерге барып туруп, ачыгын айтыш керек. Мен бир норка тете кийип алышым керек, ушуга кредитлерди. Болот ушундай болсо. Беребиз ага да. Мына норка кийип ал, мына норка шуга кийип ал. Жолсо бир велосипед алсаң, велосипед алып ал. Эми биз мына сиздерди өзүңүздөрдөн тилиңизче эле түшүндүрүп берип атам да. Андан сырткары мына иштеген иштерге да отурат. Айлыктан айлыкка чейин зарыл калган күнүңүздөр болот. Айлык түшкүчө бүтке акча керек болуп калат. Бирөөгө барып жалдырап отурбастан СК банкка барсаңыздар, эгер карта бизден зарплата проект менен иштеген болсо, 1 айга чейин 5% кредит ала аласыздар. Айлыгыңар түшкөнгө чейин. Же 45 күнгө алсаңыздар болот. Ошону жакшы болот. Ошону эми азыр кимге барсаңыздар 10% бер, 7% бер дейт. Аны жалдырып алыңыздар. Паспортту ЗАГСка алыңыз, паспортуңуздан барып, СК-дан 10 күн керек, 15 күн керек. 1 айдан төлөп коюп, акча алып туруп, бул 5%. Бирок ошол эле акчаны 1 жылга деле чогултуп алсаңыздар, бирок анда процент кошулуп калат. Бирок ошол мезгилде сиздер иштеткен гана күнгө акы төлөйсүздөр. Андан иштетпеген күндөрүңүзгө акы алынбайсыздар. Андан сырткары сиздерге дагы бир маалымат үчүн кезектен айтып өтөйүн. Үйдөн жөнөгөндө эле банкка барганда эле
Kança prosentten beresin dep surayсыздар да. Ушул жерден ката кетересиздер да. Ушул нерсени мен силерге сунуш берип деп мантип сурап алыңыздар. Эч бир банкка барып канча процентмен бересиз деп сурап албаңдар. Анан көрө өзүңүздөрдүн шарттарды айтып, канча акча керек сизге, канча жылда төлөй аласыз. Ошоңузду айтып туруп, мага график чыгарып бергиле десеңиздер, ар бир банк график чыгарып берет. Анан бир эле банк бар туруп болбастан, 10 банк болсо 10 банктан өтүп чыгыңыздар. Ошол жерден алып, барлық графигин бирден коюп, мисалы үчүн 100 миңди алып туруп, 3 жылга десеңиздер, баары 100 миңди 3 жыл менен график чыгарып берет. Алып астын карасаңыздар, ошол жерде көрөсүздөр мен айткан сөз маанилүү экен. 22% дегени 15-тен төмөн болуп калат. 12 дегени 8-ден кымбат болуп калат. Ушундай шарттар болуп калат да. Ошон үчүн так көзгөр мен көрүп, анан кийин ошол бар кагазды көрүп, өздөрү колдой берген графикти көрүп, анан кийин ишке киришиңиздер асап калды. Мына мектеп туралы, эски мектеп туралы. Бизге деле жаңы мектеп салып бересиздерби? Аракет кылып. Мен президентке кат жаздым эле. Арыз. Ошого жаңы мектеп турат 1-класстан 4-класска чейин батпайт. Жаңы мектебиңер турат го, жап жашнакай салынган. Азыр эми мисалы үчүн ылдый айтайын деп атат. Ылдый айдаган менен эл үчүн мен чуркап мисалы үчүн эме алдым. Ошон үчүн эме эл деле колдоп койсун. Мына бердин кеңешке менин эки мектебиңерге эме түшүп атат, бизге деле түшсүн мектеп. Эки мектебиңерден мына Берсикодон проекттен келип туруп, мына ысык тамакты балдарга берилип тура. Ол ысык тамагын берген менен балдар, майда балдар ошол жерге барып келе алат. Окат менен кайра сабагы жогору. Кичинекей айылсак, мектебиңер толук эле жетишет, башка айылдар турат, мына мектептери жок. Бизде алыс болот да, ортолук менен. Мектепте, бу жерде мектепте ортодо эми жабылып калса ошо турат. 250 орындык мектеп бар да. Батпайт да берген. Жуматтын акем бу жерде мындай болуп калат. Мектеп өзү чоң мектеп түшүп керек. Урматтуу туугандар, бул маселе боюнча биз заманки Мирза Саитович сиздердин айыл өкмөтүңүздөр айыл кеңештин төрагасы болуп келип эл менен чогулуш кылганбыз. Бул маселе чечилген, көпчүлүк колдогон. Ахматалиев мектебинде, Ахматалиев мектеби 275 орунду мектеп. Учурда ал жерде 600 окуучу бар экен. Экс менен окуйт. Мына 27 марттан баштап 3-чейек башталат. Ошондо баардык окуучулар ушул мектепке өтөт. Протокол киргизилген, бул өзүңүздөр колдоп бергенсиздер. Ал жака өткөрүштүн негизги максаты билесиздер, Мерский эл аралык уюму келет. Ал уюм бизге бум жардам жана техникалык жардамдарды көрсөтөт 7 миллион акчанын тегерегинде. Ошол 3 жылга чейин сиздердин балдарыңыздар Мерский уюмунан бекер тамак жейт. Учурда бул 2023 жылга киргизилген, буюрса ишке ашат жаңы окуу жылына. Азыр Токтор Сыдыков мектеби ошо Мерский уюм менен иштеп, тамак ичип жатат балдар. Абдан жакшы, мен ал мектепке 2 жолу бардым, директор дагы отурат. Эгер кимдин баласына бул жакта мектеп алыс болгон болсо, Токтор Сыдыков мектебине барсын деген ушул жерде чечим чыккан. Бул чечилген, ызычуу кылбаңыздар. Ошол жака өтүш керек. Эски мектебиңиздерге ал жерге садик болот. Долбоорго өткөн ал дагы. Садик ачылат дагы 200 орунду. Садик бар ал жер болуш керек да. Анан эми алыс болсо, ата-энелер балдарды алып барып сиздердин билетиңиздер. Буну козгоңуздар, бул чечилген маселе уже. Балдарды андан ушул жерге жөнөтүңүздөр ал жака. Президент, Нурлан ака. Биздин мына көчөлөрүбүздө, гүлдөрдү абалайына байланыштуу чектеген, чөчүктөрдө пломба басып кеткен экенсиздер. Ошо маселе Сектор алынат уже. Жарыктандыруу маселесин чекалып экенсиз. Сектор алынды уже, бирок азыр убакыты келелек. Алын элек бизге жекинемез чөчүктөр турат азыр. Эми караңгы болгондо саар эртемен намаз бергенде, кечинде кеткенде, айдын сизге келген мыймандар. Бул боюнча ошо приказ келет жакында. Келер менен бойдо алынат. Ошол мынау энергияга бизден ана Исаков болуп бар да. Ар дайым мынау биздин үйдүн ар жагында турат, сен билесиң да. Турат үйдүн аркасынан биздин кыздары баягы эскирип калганда бир 70 жыл болуп кетип атат. Линия тартылган Исаков. Ар дайым өзүнүн жерге түшүп калып атат да, ошону мына энергияга өздөрү билсе керек. Ушуну же бияка которуп жаңылаш керек болду. Эми Исаков үзүлгөндө айткан талаптарыңар бар, протоколго түшүп атат. Анын баары тапшырылды. Мына урук боюнча дагы элде көп суроо түшүп атат, ушул тууралуу алдыда маалымат болсо берип койсоңуздар. Биздин азыркы учурда райондун аймагында бүгүнкү күндө эрте жазга себүү үчүн 60 тонна
milyon geldi. Zayıfkanı berinizler, bunu bu boyunca sizlerge bir jönötkömüz, 15 gün bunu jönötkömüz, kimge kança bu gerek olsa alsanızlar gerek. Oşağıla ayaklarımızı, hükümetke zayıfkanı berinizler, familiyanızlardı. Biz alalım da banka beremiz, bank argulu beri ağızlar. Akçası töleyen aylığı demese akçası 1 kilogram hazır 54 sonlu TL'de oludan 3 yıllık böğretmenen bankar kullansanızlar 3 yıllık böğretmenen. Adam bizim cenabı. Adam da deme Salerka bölümünde 65 sonunda bunu da bölüp verdik. Sağ olsun. Sizlerge belgemiz sahipkada alınızlar mı? Cazgara tabi 65 sonunda gel litre. Bunu da alınızlar. Azıkın arayanan başsaydı atıp bizge çatka veririz yoktu. Hurmatlı hakimaka, bizde yelkin sanı bardan sayın köbeyip atıp. Bizge mınerge 600 ordu mektep salınsa oşondu jakşı olup dele. Ağına yazıp bu işe götü 275 ordu. Emi biz mınavını azıp yetsat kılavuz dep atıp. Mümkün emez yetsat kılışka. Hurmatlı hakimaka, Uşun orduna daha oşonda yok degende oşo 275 orundu oşonda öyle mektep salınsa bizde al mınayakta azırak top çözülüp ketiyor adamlarımız bu yaka daha da. Eğer bular biz bugün bu ilemez men de prezidentin emesini kuvatam sarp beremiz bu da kalırsa sarp beremiz de bardı men oşonu ırazımın biz emsiler şaşıp atabız bardыбыз. Bu yıl bolmasa daha 2-3 yıldan saldıp barışı mümkün. Dem aksakal, mınдай men düşündüm. Bu birinci, ikinci men mına ulan mene söyleşkönde aytkan. Uşu жерден kem planı var, mına arxitekturlar turat. Oşudan göçürtüp gelip alaka degen bildi. Anam oşa kem planda ne var eken gayet, oğlum ne olup satılıptır, hep bir suça ketip koydu şunu degen. Det satkı layıp bu yerde Tamek Saray olgan жерdi bilesin ya. Nüçün biz katım çatağız ya bulardı. Akıllı adamlar da hep tekşerdi. Neden alıp atla toyardı? Surap koysunlar. Sadaka olaydı. Aksakal, mınдай da men üçün gayrıla kaytalananda olsa. Yok, ben bu şu. Get sat azarlık var. Get sat oyarı, get sat diye atma bir yer. Yok, hem uksağır değil. Ben bir yerden hurmat tuğanda, hem uksağır, sizler köpçülüksünler. Bir yerden hiç kim sizlerge bala akça salып бербейм деп hiç kim aytkan жоқ. Hem hazırına rayon boyunca 4 mektebimiz baştalып kalgan mektepti hazır президенттин тапшырмасы ушундай башталып калган мектептерди бүтүргүлөдү. Кыргызстан боюнча билесиңер канча экен. Биздин райондо быйыл титулга 4 мектеп өзгөрүп атат. Ал Тегерек Саздагы мектеп, Кара Таштагы мектеп, Бешкемпирдеги күйүп кеткен мектеп. Балдар кичинекей чакан үйлөрдө окуп атышат азыр. Мындан Алайкуга бир мектеп Кызылжар айлык түрдө салынат. Мен жок деген жок. Мен тизме менен жыл сайын киргизебиз. Hiç kim salıp vermeyiz, diginde mınдай деген hiç kim aytkan жок. Hani buyursa keyin gelecekte akın 24-cü yılda. Жер боюнча мен айыл өкмөткөргө тапшырма берип атам. Комиссияны түзгүлө, ошол жерде билген аксакалдары, жаш активисттерди, депутаттар киргизип туруп, жердин баарын аныктап бергиле деп. Mına жерде дагы түшүнбөй калдığımızda rayonun buyak kızımız деле, жакшысы деле айтат. Бол деген детсад эмес. Mektepke çeyinki bilim berүү деп айтылат. Ага бир эле здание. Мына жерде неме Мәрбәкте отурат. Ал жерде жер мектепке деле жетет. Ол бир эле зданиясы мектепке чейинки билим берүү деп которулат. Ошону бир туура түшүнсөңүздөр, меники барбайт, меники турбайт деп бир ойлонуп туруп иш кылыңыздар. Мектепке чейинки билим берүүгө деле силердин балдарыңар барат. Же буяктын, же менин балам барбайт. Ошого деле силердин балаңар барат. Men de Kudaya şükür. Жыйындын катышуулары, жыйынды жабууга уруксат этсеңиздер, катышып келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Бираасын айтабыз, аксакалдар бата берип койсоңуздар. Ажакалар барбы? Tamam olsun. Memleketimiz jogorku dengelde olsun. Yer yurtta tinçlik, amanlık olmaz, bereket, yaxşılıklar olsun. Hükümet sizlerden sorular olunca kaynınızda sağlık olsun. Çok rahmet var.